Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Сиздерди жалпы момун мусулмандарды эртең кирип келген орозо айт Рамазан менен куттуктайбыз, туугандар. Жалпы момун мусулмандардын тута турган орозолору Аллахым кабыл кылсын, кылган дуаларды Аллахым кабыл кылсын, ниеттериңиздерге, жакшылыктарга Аллахым жеткизсин, дайыма жакшылыктарда жүрүңүздөр, туугандар. Айта кетчү нерсе, бүгүн 22 март кечки саат 20-дан 30 өткөндө куптан намазы болот, өзүңүздөр билесиздер. Андан кийин таравих намазы болот. Андыктан жалпыңыздарды мечиттерде таравих намазынын башталышы менен ошол таравих намазына күтөбүз, туугандар. Жалпы мечиттер ошол маалда ачык болот таравихтын биринчи күнү. Эртеңинен буйруса, таңга маал саат 4-төн 17 өткөнчө саарлыкты кылып, 4-төн 17 өткөндө саарлык убактысы бүтөт, ошондон баштап орозо тутушту баштайбыз. Буйруса толук 29 күн орозо тутабыз календар боюнча. Эгерде календар кимге календар керек болсо, Китеп медиа деген менин телеграм каналым бар. Ошол каналда жылыга убактыларын күнүмдүк убактында киргизип турамын. Андыктан ошол Китеп медиа деген телеграм каналга катталып, ошол жерден актуалдуу убакыт боюнча, Москванын убакыты боюнча билип турсаңыздар болот. Андан соң Сахарова боюнча көптөгөн мекендештерибиз чындыгында өзүнүн себептери менен гана жатат экен, көбүнчөсү. Анан кээ бирлери себебини билбей эле Сахаровада жатабыз 6 ай, 4 ай, 3 ай деген биздин мекендештерибиз карылып атат. Андан сырткары Кыргызстандан бир 5 адам кайрылды. Мага ошол WhatsApp'тан жазып, кайрылып жардам сурап жазыптыр. Сахаровада 5-6 айдан бери биздин бир кызыбыз жатат деп жазыптыр, биздин бир тууганыбыз жатат деп жазыптыр. Андыктан ошолор эмне себептен жаткандыгын билбейт экен. Эгерде себебини билбесеңиздер, эгерде Сахаровада жаткан кандайдыр бир адамды издеп атсаңыздар, тууган уруктары жок болсо, менин WhatsApp'ыма кайрылсаңыздар болот. 8925 245 89 79. Ошол менин жалгыз эле WhatsApp'ым ошол. Анан биз колдон келген жардамды берип, ошол адамды фамилия, имя, отчество, атасынын атыны, өзүнүн атыны, кааласаңыздар паспорттун алдын тарып жөнөтүп койсоңуздар, биз колдон келсе таап себебини билип бергенге аракет кылабыз, туугандар. Атайын өкүлдөр аркылуу ошол жака запрос жөнөтүп, өздөрү билип беришет. Кээ бир адамдар негизи жаткан себебини айтышпайт экен. Айтышпай эле бизди жөн эле кармап жатат, бизди ушинтип кыйнап атат дегендер бар экен. Анын себебин дагы биз угуп кеттик негизи. Андыктан эгерде ошондой кандайдыр бир Сахарова боюнча суроолор болсо, ошол менин WhatsApp'ыма кайрылсаңыздар болот. Астына жазып коемун, колдон келген жардамды беребиз, туугандар. Анан эгерде чек ара маселелери болгон болсо, ушул жигиттерге кайрылсаңыздар, азыр видеосу чыгат, ошол номерлерге кайрылып барып, чек арадан жаңы миграцияны өтүп, документтериңиздерге так болуп, өзүңүздөргө сак болуп, бөтөн жерде бардыгыбыз бөдө кырсыктан Аллахым сактасын. Дагы бир жолу келе жаткан Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип, кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7